42 bölüm. Жакып Мисирде эгин бар экенин билип уулдарына серемне карап турасыңар. Мен Мисирде эгин бар деп уктум. Өлбөй тирүү калышыбыз үчүн ошол жакка барып эгин сатып келгиле деди. Ошондо Жусуптун 11 тууганы Мисирге эгин сатып келгени жөнөп кетишти. Бирок Жусуптун бир тууганы Бенжаминди Жакып аларга кошуп жиберген жок. Анткени ал бул да кырсыкка учурап калбасын деди. Ошентип Исраилдин уулдары башкалар менен кошо эгин сатып алууга келишти. Анткени Канаан жеринде ачарчылык болуп жаткан эле. Жусуп болсо ал жердин башкаруучусу болгондуктан жер жүзүндөгү баардык элге эгин сатып жаткан. Жусуптун бир туугандары келип, жерге чейин ийилип ага таазим этишти. Ошондо Жусуп бир туугандарын көрүп, аларды тааныды, бирок таанымаксан болуп сурданып, "Кайдан келдиңер?" деп сурады. Алар Канаан жеринен азык сатып алганы келдик дешти. Жусуп бир туугандарын тааныды, бирок алар аны таанышкан жок. Ошондо Жусуп алар жөнүндө көргөн түштөрүн эстеп, аларга "Силер тыңчысыңар. Силер бул жердин начар жерлерин көргөнү келдиңер" деди. Алар "Андай эмес, таксыр, сенин кулдарың азык сатып алганы келишти. Биз бардыгыбыз бир атанын балдарыбыз. Биз чынчыл адамдарбыз. Кулдарың тыңчы болгон эмес" дешти. Жусуп аларга "Жок, силер бул жердин начар жерлерин көргөнү келдиңер" деди. Алар "Биз сенин кулдарың 12 бир тууганбыз. Биз Канаан жеринде жашаган бир адамдын балдарыбыз. Кенже бир тууганыбыз азыр атабыздын жанында, ал эми бирөө жок болду" дешти. Жусуп аларга "Силер тыңчысыңар деп мен ошон үчүн айткам. Эми силер минтип сыналасыңар. Фараондун өмүрү менен ант берем. Эгерде бул жерге кенже бир тууганыңар келбесе, силер бул жерден чыкпайсыңар. Араңардан бирөөнү жибергиле. Ал барып бир тууганыңарды алып келсин. Силер болсо камала турасыңар. Ошондо силердин айтканыңар чын же калп экени билинет. Чын болбосо, фараондун өмүрү менен ант берем. Силер тыңчысыңар" деди. Ошентип Жусуп аларды 3 күнгө каматып койду. 3-күнү күнү Жусуп мындай деди: "Эми мындай кылсаңар, тирүү каласыңар. Анткени мен Кудайдан корком. Эгерде силер чынчыл адамдар болсоңор, анда бирөөңөр силер камалган үйдө камалып турсун, калганыңар ачка отурган үй бүлөңөргө эгинди жеткиргиле. Айтканыңар чын болсо, өлбөйм десеңер, кенже бир тууганыңарды алып келгиле." Алар так ошондой кылышты. Ошондо алар бири-бирине "Чын эле биз бир тууганыбызга кылган күнөөбүз үчүн жазаланып жатабыз. Биз анын жаны кыйналып турганын көргөнбүз. Ал бизге жалынып жалбарганда, биз аны укпай койгонбуз. Ошон үчүн башыбызга ушул кайгы түштү" дешти. Рубейн аларга мындай деди: "Балага каршы күнөө кылбагыла деп айтпадым беле. Бирок силер тил албай койгонсуңар. Мына, эми анын каны үчүн жазаланып жатабыз." Алар болсо Жусуптун түшүнүп турганын билишкен жок, анткени алардын ортосунда тилмеч бар эле. Жусуп алардан бурулуп басып кетип, ыйлап жиберди. Анан кайра келип, алар менен сүйлөшүп, алардын ичинен Шимонду алып, бир туугандарынын көзүнчө байлатып салды. Анан Жусуп булардын каптарына эгин толтуруп, ар биринин каптарына күмүштөрүн кайра салып, жолго жетерлик азык бергиле деп буйрук берди. Аларга так ошондой кылышты. Алар эгиндерин эшектерине артып, ал жерден жөнөп кетишти. Жолдо түнөгөнү токтошкондо алардын бири эшегине жем бермек болуп, каптын оозун чечип, оозунан өзүнүн күмүшүн көрдү. Анан ал бир туугандарына "Менин күмүшүмдү кайра салып коюшуптур. Мына, ал менин кабымда экен" деди. Ошондо алардын тынчы кетип, коркконунан калтырашып бири-бирине "Кудайдын бизге бул эмне кылганы" дешти. Ошентип алар Канаан жерине атасы Жакыпка келип, болгон окуялардын баарын мындай деп айтып беришти. Ал жердин башкаруучусу бизге сурданып сүйлөп, бизди ошол жерге келген тыңчы катары эсептеди. Ошондо биз ага "Биз чынчыл адамдарбыз. Биз тыңчы болуп көргөн эмеспиз. Биз бир атадан 12 бир тууганбыз. Бирөө жок болду. Кенже бир тууганыбыз азыр Канаан жеринде атабыздын жанында" дедик. Анан ал жерди башкарган адам бизге "Силердин чынчыл адам экениңерди мен мындан билейин. Бир туугандарыңардын бирин мага калтырып, калганыңар эгинди алып, ачка отурган үй бүлөңөргө жеткиргиле. Анан кенже бир тууганыңарды мага алып келгиле. Силердин тыңчы эмес, чынчыл экениңерди ошондо билип, бир тууганыңарды колуңарга берем. Анан силер бул жерде чарбаңарды жүргүзө берсеңер болот" деди. Алар каптарын бошотуп жатканда, ар биринин кабынан күмүш салынган түйүнчөктөрү чыгып, күмүш салынган түйүнчөктөрүн көрүшкөндө өздөрү да, атасы да коркуп кетишти. Ошондо атасы Жакып аларга "Силер мени балдарымдан ажыраттыңар. Жусуптан жок, же Шимондон жок. Эми Бенжаминди алып кеткиңер бар. Мунун баары менин башыма түшкөн мүшкүл" деди. Рубейн атасына мындай деди: "Эгерде мен сага Бенжаминди алып келбесем, 2 уулумду өлтүрүп сал. Аны менин колума тапшыр. Мен аны кайра алып келем." Жакып аларга
Уулум силер менен барбайт, анткени агасы өлүп, өзү жалгыз калды. Эгерде силер бараткан жолдо бул да кырсыкка учураса, ак баскан башыма кайгы кошуп, өлгөндөр жаткан жайга саласыңар деди. 12-бөлүм. Ыйса аларга үлгү-насаат аңгемелери менен сүйлөй баштады. Бир адам жүзүм багын отургузат. Анын тегерегине тосмо куруп, жүзүм сыгылуучу жай жасап, күзөт мунарасын салат да, аны жүзүмчүлөргө тапшырып, өзү убактылуу бир жакка кетет. Жүзүм багынын жемишинен алуу үчүн өз убагы келгенде жүзүмчүлөргө өзүнүн кулун жөнөтөт. Алар болсо кулду кармап алып, сабашат да куру кол кетирип жиберишет. Ошондо ал башка кулун жиберет. Жүзүмчүлөр анын башын таш менен жарып, кордоп кетирип жиберишет. Ошондо ал дагы бир кулун жөнөтөт. Жүзүмчүлөр аны өлтүрүп салышат. Ал дагы көптөгөн кулдарын жөнөтөт. Жүзүмчүлөр алардын кээ бирин сабап, кээ бирин өлтүрүп салышат. Акыры жүзүмдүк ээси уулумдан уялышар деп жүзүмчүлөргө өзүнүн сүйүктүү уулун жөнөтөт. Бирок жүзүмчүлөр бири-бирине бул мурасчы, жүргүлө аны өлтүрүп салабыз. Ошондо мурас биздики болот дешет да, аны кармап алып өлтүрүп, жүзүм багынын сыртына ыргытып жиберишет. Ал эми жүзүмдүк ээси эмне кылат? Ал келет да жүзүмчүлөрдү өлтүрүп, жүзүмдүктү башкаларга тапшырат. Силер Кудайдын китебиндеги куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды. Бул теңирден, бул биздин көзүбүзгө укмуштуу көрүнөт деген сөздөрдү окуган жок белеңер. Ошондолар Ыйсаны кармоого аракет кылышты. Анткени алар бул үлгү-насаат аңгемеде өздөрү жөнүндө айтылганын түшүнүшкөн эле. Бирок элден коркушкандыктан ал жерден кетип калышты. Алар Ыйсаны сөзүнөн кармоо үчүн бир нече фарисейди жана Ироддун бир нече кишисин жөнөтүштү. Алар Ыйсага келип: "Устат, сенин адилеттүү адам экениң бизге белгилүү. Эч кимге жагынбайсың, бет карамалык кылбайсың, Кудайдын мыйзамдарын туура окутасың, Рим падышасына салык төлөө туурабы, же туура эмеспи? Беришибиз керекпи, же бербей эле коюшубуз керекпи?" дешти. Бирок алардын эки жүздүүлүгүн билген Ыйса: "Мени эмне сынап жатасыңар? Мага динарий алып келип көрсөткүлөчү" деди. Алар алып келип беришти. Ошондо Ыйса алардан: "Мына бул сүрөт менен жазуу кимдики?" деп сурады. Алар ага падышаныкы деп жооп беришти. Ыйса аларга: "Падышага тиешелүүнү падышага, Кудайга тиешелүүнү Кудайга бергиле" деп жооп берди. Ошондо алар Ыйсага аябай таң калышты. Андан кийин өлгөндөр тирилбейт деген саддукейлер Ыйсага келип: "Устат, Муса бизге эгерде бирөөнүн бир тууганы өлүп, аялы калса жана андан бала калбаса, анда бир тууганы анын аялын алып, тукумун уласын деп жазып калтырган. 7 бир тууган бар эле. Биринчиси аял алып, артына тукум калтырбай көз жумду. Анан ал аялды экинчиси алды. Ал да дүйнөдөн баласыз өтүп кетти. Үчүнчүсү да ошондой болду. Ал аялды 7 тең алышты, бирок бала калтырышкан жок. Акырында аял да өлдү. Тирилүү күнү келгенде, өлгөндөр тирилгенден кийин ал аял булардын кимисинин аялы болот? Анткени аны 7 тең аялды калган" деп сурашты. Ошондо Ыйса аларга мындай деп жооп берди: "Силер ыйык жазууну жана Кудайдын күчүн билбегендиктен жаңылып жатасыңар. Өлгөндөр тирилгенден кийин аял алып күйөөгө тийүү деген болбойт. Алар асмандагы периштелердей болуп калышат. Өлгөндөрдүн тирилери жөнүндө айта турган болсок, Мусанын китебиндеги жалындаган бадал жөнүндө аңгемеде Кудайдын Мусага "Мен Ыбрайымдын, Ысхактын, Жакыптын Кудайымын" дегенин окуган жок белеңер. Кудай өлгөндөрдүн эмес, тирүүлөрдүн Кудайы. Демек силер өлгөндөр тирилбейт деп катуу жаңылып жатасыңар." Алардын талашын жана Ыйсанын аларга жакшы жооп бергенин уккан бир мыйзам окутуучу анын жанына келип: "Эң биринчи осуят кайсы?" деп сурады. Ыйса ага мындай деп жооп берди: "Эң биринчи осуят бул: кулак сал, Ысрайыл, биздин Кудай Теңирибиз жалгыз Теңир. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, бүт жан дилиң менен, бүт түшүнүгүң жана баардык күч кубатың менен сүй." Биринчи осуят ушул. Экинчиси ушуга окшош: "Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй." Булардан башка улуу осуят жок. Мыйзам окутуучу Ыйсага: "Туура айтасың, устат. Кудай бирөө, андан башка Кудай жок. Аны чын жүрөгүң менен, бүт акылың менен, бүт жан дилиң менен, баардык күч кубатың менен сүйүү жана өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүйүү баардык бүтүндөй өрттөлчү курмандыктардан жана башка курмандыктардан да артык" деди. Ыйса анын туура жооп бергенин көрүп, ага: "Сен Кудайдын падышачылыгынан алыс эмессиң" деди. Ошондан кийин эч ким ага суроо берүүгө батынган жок. Ыйса ибадатканада элди окутуп жатканда мындай деди:
Мыйзам окутуучулар Машаякты дөөттүн уулу деп эмненин негизинде айтып жүрүшөт. Анткени дөөт өзү ыйык рухтун жетеги менен Теңир менин теңириме мындай деди: "Мен сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин менин оң жагыма отур" деген. Демек дөөт өзү Машаякты Теңирим деп атаган болсо, анан кантип ал дөөттүн уулу болсун? Ошондо көп эл аны берилүү менен укту. Анан Ыйса элди мындай деп окутту: "Узун кийим кийип жүрүүнү, элдик жыйындарда алик алууну, синагогада алдыңкы орундарда, тойлордо болсо төрдө отурууну жакшы көргөн мыйзам окутуучулардан сак болгула. Алар жесир аялдардын мал мүлкүн талаптанышат, элге көрүнүш үчүн узакка сыйынышат, алар оор жазага дуушар болушат." Ыйса курмандыктар салына турган кутунун маңдайында элдин акча салганын карап отурду. Көптөгөн бай адамдар көп акча салып жатышты. Бир жесир аял да келип, экилеп да салды. Ошондо Ыйса шакирттерин жанына чакырып алып, аларга мындай деди: "Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жарды жесир аял акча салгандардын бардыгынан көп салды. Анткени бардыгы өздөрүнөн артканды салышты. Ал эми бул аял жардылыгына карабастан колунда болгонун, тамакка деген акчасынын баарын салды." 8 бөлүм. Шуктук Билдат мындай деп жооп берди: "Сен ушинтип көпкө сүйлөй бересиңби? Оозуңдан чыккан сөздөр дуулдаган шамал. Кантип эле Кудай өкүмүн бузсун? Кантип эле кудуреттүү Кудай чындыкты өзгөртсүн? Эгерде анын алдында сенин уулдарың күнөө кылса, анда ал аларды өз мыйзамсыздыгынын колуна салып берди. Эгерде сен Кудайды издесең, кудуреттүү Кудайга сыйынсаң, эгерде сен таза болсоң, эгерде сеники туура болсо, анда ал азыр эле келип сенин адил жашооңду калыбына келтирет. Эгерде мурда сенин колуңда аз болсо, эми өтө көп болот. Мурдагы муундардан сура, алардын аталарынын баамдагандарын көңүлүңө түй. Биз болсо кечээкилер элебиз да. Эч нерсе билбейбиз, анткени биздин жердеги өмүр көлөкө. Мына ошолор сага үйрөтүшөт, айтышат, сөздөрүн чын жүрөктөн айтышат. Тал чыбык нымсыз көтөрүлөбү? Камыш суусуз өсөбү? Ал көк бойдон чабыл элек, бирок ар кандай чөптөн мурда куурап калат. Кудайды унуткандардын бардыгынын жолу ушундай, эки жүздүүнүн үмүтү ташкабат. Анын үмүтү желе, анын ишеними жөргөмүштүн үйү. Өз үйүнө жөлөнөйүн десе, анысы туруштук бере албайт. Бек кармайын десе, анысы кулап калат. Ал күн алдында көгөрөт, анын бутактары бактын сыртына жайылат, анын тамырлары үймөк таштын түбүнө чырмалат да ташты жарып чыгат. Аны ордунан жулуп алса, өскөн жери андан баш тартып, "Мен сени көргөн эмесмин" дейт. Анын өмүр жолунун кубанычы ушул. Жерден болсо, башкалары өсүп чыгат. Көрдүңбү? Кудай такыбааны четке какпайт, зулумдарды колдобойт. Ал дагы ууртуңду күлкүгө, оозуңду кубанычтуу сөздөргө толтурат. Сени жек көргөндөр уятка калышат, мыйзамсыздардын чатырлары жок болот. 12 бөлүм. Ошондуктан бир туугандарым, Кудайдын боорукердиги менен силерден өтүнөрүм, Кудайга өзүңөрдүн денеңерди тирүү, ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле. Бул силердин рухий кызматыңар болот. Бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Тескерисинче Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жана жеткилең эрки эмне экендигин таанып билүү үчүн акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөрүлгүлө. Мага көрсөтүлгөн ырайымдын негизинде ар бириңерге айтамын, өзүңөр жөнүндө керектүүдөн артык ойлобогула. Тескерисинче Кудай ар бириңерге бөлүп берген ишенимиңерге жараша туура ой жүгүрткүлө. Анткени денебиздин мүчөлөрү көп болгону менен бардык мүчөлөрдүн кызматы бирдей болбогон сыяктуу эле. Биз да көп болгонубузга карабастан Машаяктын ичинде бир денени түзөбүз. Ал эми өз-өзүнчө алганда бири-бирибизге мүчөбүз. Кудайдын бизге көрсөткөн ырайымынын негизинде ар кандай рухий жөндөмдүүлүктөргө ээбиз. Кимде пайгамбарчылык кылуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, анда ал ишенимге ылайык пайгамбарчылык кылсын. Кимде кызмат кылуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ал кызмат кылсын. Кимде окутуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ал окутсун. Кимде насаат айтуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ал насаат айтсын. Кимде таратуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ал бирешендик менен таратсын. Кимде башкаруу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ал бүт аракети менен башкарсын. Кимде кайрымдуулук кылуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ал кубаныч менен кайрымдуулук кылсын. Сүйүүңөр жалган болбосун. Жамандыктан баш тартып, жакшылык кылууга умтулгула. Бири-бириңерди бир туугандык сүйүү менен чын жүрөктөн сүйгүлө. Бири-бириңерди оозуну урматтагыла. Аракетиңерден жазбагыла. Рухуңарды жалындаткыла. Теңирге кызмат кылгыла. Үмүт менен кубангыла. Кыйынчылыкка туруштук бергиле. Туруктуулук менен сыйынгыла.
Muктаждыгы бар ыйыктарга жардам бергиле. Меймандос болууга аракеттенгиле. Силерди куугунтуктагандарга бата бергиле. Бата бергиле. Каргабагыла. Кубангандар менен кубангыла, ыйлагандар менен ыйлагыла. Өз ара бир ойдо болгула. Өзүңөр жөнүндө жогору ойлобогула. Тескерисинче, момундардын жолун жолдогула. Өзүңөрдү акылдуу эсептебегиле. Жамандыкка жамандык менен жооп бербегиле. Тескерисинче, бардык адамдардын алдында жакшылык кылууга аракеттенгиле. Мүмкүн болушунча бардык адамдар менен тынчтыкта болгула. Сүйүктүүлөр, өзүңөр үчүн өч албагыла. Тескерисинче, Кудайдын каарына орун бергиле. Анткени ыйык жазууда Теңир мындай дейт: "Өч меники, мен тиешесин берем" деп жазылган. Душманың ачка болсо аны тойгуз, суусап турса суусунун кандыр. Анткени ушундай кылуу менен сен анын башына чок уйосуң. Жамандыкка жеңилбе, тескерисинче жамандыкты жакшылык менен жең.